Жалал Абад шаарындагы 7 мектепке ноябрдан тарта ысык тамак киргизилет. Учурда мектептерди даярдоо жана оңдоп түзөө иштери аяктап калды. Ар бир окуучунун шашке чайы үчүн мамлекет тарабынан 7 сом бөлүнүп берилет. Биз өзүбүз тараптан кандай да керектүү продуктлар болсо, ошолорду биз да камсыз кылып беребиз. Быйылкы жылы өзгөчөлүктөр да болуп атат. Ушу Меске программасынын алкагында бул окуучуларыбызга айран продукцияларын, сүт продукцияларын дагы быйылкы жаңы долбоорго кирип аткан программага кошулуп жатат. Бул да болсо балдарды ушул сүт азыктары менен да камсызлаганга чоң шарттар түзүлөт. Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк программасынын долбоору ар бир мектепте 3 жыл көмөктөшөт. Андан кийин мектептер ата-энелердин көмөгү менен иш алып барышат. Каладагы номер 9 мектепте ар бир окуучунун ысык тамагы мамлекеттин жана ата-энелердин каражаты менен 14 сомдон айланат. Азыркы учурда 1025 окуучу ысык тамак менен тамактанып жатышат. Башталгыч класстар боюнча ата-энелердин колдоосу менен ар бир окуучуга күнүнө 7 сомдон ата-энелердин салымы каралган. Бул боюнча атайын ар бир класста ата-энелердин өзүнүн ата-энелер комитетинин активдери иш алып барышат. Мектептер ай сайын ысык тамактын менюсун бекитишет. Санепид көзөмөл борборлору тизмеде көрсөтүлгөн азыктар нормага туура келсе макулдук беришет. Мында тамактар калориясына, ичиндеги витаминдерге карата бааланып эсептелет. Мектептерден дагы жана ошо канчалык деңгээлде калория сатылып, ошол боюнча дагы биз алып көзөмөлдөп турабыз. Жыйынтыгын ошол мекемеге берилип турат. Эгерде кандайдыр бир ашыкча кайсы бир жанагы углеводдон же майлардан, белоктардан жетишпестиктер алган болсо, мунул курамын көбөйтүү боюнча биз сунуштар берилет. Андан кийин андай эмелер болтурганга биз шарт түзүп беребиз. Өлкөдө 2026 жылга чейин кеминде 400 мектепте ысык тамак уюштуруу каралууда. Учурда 1735 мектепте бир маал тамак берилет. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык, быйылкы окуу жылында 62 мектепте ысык тамак бериле баштаган. Түшкү тамакка мамлекеттик бюджеттен 600 миллион сом бөлүнөт. Ошондой эле эл аралык долбоорлор салым кошот. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.